Bismillahirrahmanirrahim. Namaz oku başlap, bирок ошол намазды калдырбастан, таштабастан ар дайым окууну каалаган адам үчүн бир нече себептер бар. Уктап калып, достор менен жүрүп калып, убакыт жетпей калып аткан болсо, ушул нерселерге көңүл буруңуз, урматтуу бир тууган. Эң биринчиси, ар бир намазга будильник коюңуз. Эртең мененки, түштө, асыр намазга, шам, куптан ар бир намазга өзгөчө белги бере турган кылып, будильникти койсоңуз, сизге ар дайым эскертүү болот, намаз убакыты болду, намазыңы окуу алгын деп. Экинчи нерсе, ас-сухба салиха. Адам чөйрөсүн өзгөртүш керек. Жанында окуган жүргөндөрдүн, досторунун, туугандарынын бардыгы намаз окубагандар, намаздан алыс болгон болсо, эми намаз окуп баштаган адамды алыстатып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн болушунча намаз окуган чөйрөгө, ошол намаз менен бирге, намазды дайым окуган адамдар менен бирге жүрсөңүз, Кудай кааласа, ошол намазды таштабастан, калтырбастан убагында окуп каласыз. Үчүнчүсү, бир аздан болсо дагы Куран жаттаганга аракет кылыңыз. Күндүгө 1 аят, 2 аят, 3 аят болсо дагы, 2 сүйлөм болсо дагы Куран жаттаганга аракет кылыңыз. Ошол Куран сизди Кудай кааласа, Алла Таала менен байланышканга, намаз окуганга кандай бир себептерден болот. Ошондуктан Куран жаттаганга аракет кылыңыз. Төртүнчүсү, ошол парыз намаз менен эле биргеликте сүннөт намаздар бар. Намаздын алдынан, намаздын артынан окула турган зикирлер бар. Ушуларды дагы калтырбай окуганга аракет кылыңыз. Ошол сүннөттөр сиздин мойнуңуздагы парыз болгон ибадаттарды, намаздарды сакталып калуусуна, кийин кайра окуганга жардам бере турган нерселердин бири. Ошондуктан сүннөт намаздарды дагы калтырбастан окуңуз. Андан кийин кандай жерде болбосоңуз, достор менен болосузбу, ойноп жүргөн болосузбу, базарда болосузбу, кайсыл жерде болбоңуз, кандай болбосун, намаз убактысы келди, азан айтылды, телефонуңуз сизге будильник эскертүү берди. Эч нерсеге карабастан уруксат сураңыз, намазыңызды окуп алыңыз. Ошондо сиз намазыңызды ар дайым убагында окуганга жетишесиз. Андан кийинкиси ал-истигфар. Алла Тааладан кечирим сурап, ар дайым о жаратуучу Алла Таалам менин күнөөлөрүм кечир деп, Алла Тааладан ар дайым кечирим сурап туруш керек. Инсандын жүрөгүнө күнөөкөрлүк, Кудайдан алыстагандык каптап, караңгылык каптап алганда, намаз окуудан, ибадат кылуудан алыс болуп калат экен. Ошон үчүн ар дайым истигфар келип, тооба кылып, Алла Таалага кайрылып турушубуз керек экен. Ошондо биз намазыбызды калтырбай окуганга жетишет экенбиз. Эң акыркысы бул ар дайым жаратуучу Алла Тааладан сурап, дуа кылыш керек, тилеш керек. О жаратуучум, Алла Таалам мени ар дайым намаз окуганга, намазды таштабаганга, намазды калтырбаганга жардам бергин, жакшы адамдардын жанында жүргөнгө жардам бергин деп Алла Тааладан ар дайым сурап дуа кылыш керек экен. Ошондо инсан намазын калтырбастан, таштабастан окуганга жетишет экен. Алла Таалам барыбызды намазды убагында татынакай кылып окуган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.